Assalamu alaikum урматтуу Москвада мекендештер, амансыздар. Сиздер менен кайрадан эле Москва бар туугандар. Бүгүн күнгө 27 февраль, вторник, шейшемби. Андыктан иш күнүңүздөр ийгиликтүү, жакшы улансын туугандар. Бүгүн дагы атайын мигранттар, атайын биздин мекендештер үчүн жакшы бир кабарыбыз бар туугандар. Андыктан киргенде эле видеого лайктан басып, эгерде каттала элек болсоңуздар, каналга катталып кетиңиздер. Бүгүн массалык маалымат каражаттарында ТАСС информациондук агентствосунда ФАС заявили о замечаниях к ценообразованию Яндекс Такси деген бир жакшы бир кабар чыкты. Бул дегени сиздерге кыргызча эле түшүндүрүп кетейин. Яндекс Таксиге антимонополиялык служба эскертүү берип кетти. 2023 жылы компанияга жүргүнчүлөр менен айдоочулардан 300дөн ашык арыз даттануулар түшкөн. Бул боюнча ФАС кызматынын жетекчисинин орун басары Петр Иванов билдирип кеткен. Федералдык монополияга каршы кызматтын ФАСтын Яндекс Таксиге жол акысынын, ошондой эле айдоочулар менен жүргүнчүлөргө бөгөт коюу боюнча, баягы блокировка боюнча байланыштуу эскертүүлөрдү жарыялап кетти. 2023 жылы компанияга жүргүнчүлөр менен айдоочулардын арасынан 300гө жакын арыз даттануулар түшкөн экен туугандар. Демек бул дегени баягы эле Яндекс Таксинин бааларына, ошондой эле баягы проценттен сырткары блокировка боюнча көптөгөн арыздануулар түшкөн. Эмне себептен блокировкага түштү? Айрыкча баягы айдоочуларды жок жерден эле блокировка кылган күндөрү болгон. Себебин айтышпай эле, себепсиз деле блокировка кылган учурлар да көп болгон. Андан сырткары антимонополиялык кызмат өзгөчө маани берип кеткен. Бул Яндекстин проценти боюнча арыз даттануулар түшкөн. Ал атап айтканда учурда 28% түзөт экен. Бул дегени өтө чоң процент. Өзүңүздөр билесиздер, таксиде иштегендер билет, почти 30%ке жакынны Яндекс Такси ошол заказдарын алып коет. Ошондуктан эгерде ушул текшерүү, ушул иштери жүргүзүлгөн болсо, антимонополиялык служба ошол проценттерин дагы түшүргөнү иш аракеттерине кылып, чараларды колдонот. Атап айтканда, Яндекс Go кызматында айдоочуларды жана жүргүнчүлөрдү бөгөт коюу боюнча ФАС компанияга кат жөнөткөн. Мүмкүн болгон мыйзам бузуулар жана алар үчүн жоопкерчилик чаралары Яндекс документтеринде ар тараптуу такталышы керек деп билдирди Иванов. Ошол эле учурда таксист ташуучулардан алынган төлөмдөр өтө жогору болуп жатканын билдирди. Тактап айтканда, ал 28% түзөт. Аны атаандаштык менен деңгээлге түшүрүү керек. Агрегатор азырынча талапты аткара элек деп билдирди ФАСтан. Туугандар, мына өзүңүздөр уктуңуздар, айрыкча такси жамаатына бөлүшүп коюңуздар. Эгерде ФАС аркылуу ушул иш аракеттер жүргөн болсо, Яндекс Таксинин проценти түшөт деген биз ишеничтебиз. Андыктан негизи эле бөтөн жерде туугандар өзүңүздөргө сак документке так болуңуздар. Эскертип кетчү нерсе, документтин срогуну дайыма карап жүрүңүздөр, регистрациянын срогуну караңыздар. Сахарова боюнча дагы эгерде Сахаровага барганыңыздан 1 жылдан ашса, ошол ашырбай срогунан өткөзбөй, толук 1 жылда бир барып туруш керек, ошондо карап коюңуздар туугандар. Анан эгерде регистрация керек болсо, таза регистрация баягы эле 8936 111 79 11 деген номерди сунуштайбыз, жардам берет. Өтүп кеткен регистрациялар дагы 5 штраф колдон келишинче бүтүрүп беришет. Андыктан туугандар, документтерди тактаңыздар, мыйзамдарды сактаңыздар, бөтөн жерде бөөдө кырсыктан, куру дооматтан, беажал өлүмдөн жараткан сактасын. Ар бириңиздердин тапканыңыздарга береке болсун, үй бүлөңүздөргө тынчтык болсун. Аман болуңуздар, ар бирибиз мекенибизге эсен аман жетиштикти жаратканым насип этсин. Аман болуңуздар туугандар. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиз чек арага кирди чыктыга муктаж болсоңуз, же документиңиздин мөөнөтү бүтүп жатса, анда биздин кызматтан пайдалансаңыздар болот. Ар күнү өтө ыңгайлуу, заман талабына жооп берген заманбап автоунаалар Москвадан Казакстандын чек арасына каттоодо. Ортомчусуз кара тизмеден текшерип, бир гана ыңгайлуу автоунаа менен сиздин документ маселесине жардам беришет. Байланыш номерлерибиз 8 926 213 00 60 +7 965 402 93 Мухиддин.